Бишкекте жаңы курулуп жаткан стадион 45 000 орундуу болуп пландалса, өзгөрүүлөрдөн кийин 51 000 орундуу болуп курулууда. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде азыр кызуу иш жүрүп жатат. Бул арена ФИФАнын талаптарына жооп берген өлкөдөгү эң ири спорттук объект. Ал улуттук жана эл аралык футболдук мендештерди өткөрүүгө ылайыкташтырылган. Президенттин иш башкаруучусу Канибек Туманбаев стадиондун курулушу боюнча буларга токтолду. Бүгүнкү күндө 1000ден ашык жумушчулар иштеп атат. Азыр эң биринчиси мына бетон иштери бүткөндөн кийин параллельно азыр уже благоустройство жумуштары дагы башталат. Кыргызстан мамлекетибиз өзү биринчи жол салгандыктан бұл жерде специалисттер түрк мамлекетинен, анан азыркы айтып кеткендей, дүйнө жүзүндөгү белгилүү Populous компаниясы, бул английский компания. Бардык көзөмөлдөр мына ошолор аркылуу жүргүзүлүп турат да. Мына ошол эмки жылы 1-сентябрга чейин толук кандуу ушул стадионду бүтүрөбүз. Пландалган 45 000 орундуу стадион эмне себептен өзгөртүлгөнүн архитектор Рахманали уулу Махаммат мындайча түшүндүрдү. Азиянын кубогунун оюндарынын финалын биякта өткөрүш үчүн 51 000 деген талап келди. Ошол боюнча биз чоңойттук проектти. 51 000ге чыгарган өзгөртүүлөрдү буга чейин курула элек болгон трибунанын үст жагынан өзгөртүүлөр киргиздик. Буга чейин азыр трибуна, нижняя трибуна куюлуп бүттү. Средний трибуна куюлуп баштап атат. Верхний трибуна бар. Өзгөртүүлөрдүн почти бардыгы верхний трибунада. Стадиондун жалпы курулуш аянты 190 000 метр квадрат болсо, бийиктиги 70 метрди түзүп, 8 кабаттан турат. Курулуп жаткан заманбап стадион эл аралык коопсуздук жана ыңгайлуулук талаптарына толук жооп берет. Стадион 8 блоктон турат. Биз азыр 5-блоктун үстүндө турабыз, отметка, нулевой отметка. Бул жерге бүт колдонуп аткан бетонный 450 марки бетон, все это Кыргызстандан келет. Так, анан колдонуп аткан арматура, бул бүт Российский Федерациядан келет. Баары сертифицирован. Андан тышкары биз өзүбүздө выборочный алып туруп, өзүбүздүн госстройдон сертификацияны дагы бир текшертебиз лабораториядан. Алар дагы далилдеп берип атат. Если какое-то нарушение или мындай боло турган болсо, биз сразу этот материал возвращаем. Ошондой жумуштар аткарылат. Жумуш аткарылып атканда бүт материалдар өз убагында келип атат. Келечекте бул стадиондо эл аралык футболдук оюндарды жана чемпионаттарды өткөрүүгө болот. Курулуш аяктагандан кийин стадион өлкөнүн башкы спорттук аренасы гана болбостон, футболдук жана спорттук туризмди жандандырууга чоң салым кошот. Айсел Романкул кызы, Самаган Аттокуров, Эркин Тогезди.